Anımıza bugün saltanatlı türde bugünkü geçeni kutluk sözü menен kelgen Sokuluk rayonduk madaniyat bölümünün başçısı Şamışkeyit Aybek Kuatbekovич Mırzаны kol çağlar menен çakırıp alууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Ильяс Акчыбекович. Бүгүн 1-ноябрда биз өзүбүздүн кесиптик майрамыбызды майрамдап турабыз. Биринчиден мен сиздерди кесиптештер ушул кесиптик майрамыңызда мен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул кесиптик майрам 95-жылы өкмөттүн токтому менен 2-ноябрга белгиленген. 95-жылдан бери республикалык деңгээлде бүт аймактарда белгиленип келе жатат. Эмне үчүн 2-ноябрды тандалып алгандыгы кичинекей тарыхы бар, аны да айта кетейин. Себеби ушул 1926-жылы Молдогазы Токобаев деген мамлекеттик ишмер жана чыгармачыл жазуучу адам болгон. Мына ошол киши 20 жашында Кайгылуу Какей деген пьеса жазган. Ошол пьеса кыргыз тарыхында сахнада, профессионалдуу сахнада биринчи жолу ойнолуп 2-ноябрда. Ошол тарыхый учурду эске алып 2-ноябрь бул жалпы Кыргызстандагы маданият кызматкерлеринин күнү болуп бекиген. Бул маданият качан пайда болду дегенде кыргыз жеринде аябай узак, тамыры терең. Кыргыз маданиятын мына кыскача айта турган болсок, мисалы кыргыз маданиятынын өзөгү, тамыры өтө тереңде. Себеби мына Африка континентин алалы, Американын алалы, Азиянын алалы, ошолордун эч кандай маданияты, тамгасы, жазуусу жок жүргөн кезде биздики миңдеген жылдар мурун өзүбүздүн маданиятыбыз болгондо дагы жазуу маданиятыбыз болгон. Ага далил бар. Мына Саймалуу ташта, Сын ташта жана башка райондордо, биздики райондордо мына таштын боорунда кыргыз жазуучулары турат. Рун жазуусу деп биз баарыбыз билебиз. Ошондуктан бул кыргыз маданияты бекеринен айтылбайт, ушу мамлекеттин өзөгү деп. Бир күчтүү жүрөктү титирете турган сөз бар да. Бул Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк терминге айланып, ушундай учкул сөз болуп айтылып келатат. Мындай бир жакшы сөз бар, билсеңиздер. Эгер кайсы бир өлкөнү кансыз согушчусуз басып алам десеңер, ошол өлкөнү каратып алам десеңер, анда биринчи согуш жарыялабай эле ушу маданиятын тарыхын тартып ал деген бир күчтүү акылмандардын айтып кеткен сөзү бар да. Эгер маданияты, тарыхы жок мамлекет болсо, эл болсо, ал эл деп мамлекет деп эсептелбейт экен. Ошон үчүн биз маданиятты көздүн карайгындай сакташыбыз керек. Албетте биринчи кезекте бул маданиятты сактоо, бул маданият кызматкерлеринин түздөн түз ыйык парсы. Андан кийин ар бир кыргыз жаранын ыйык парсы. Эгер биз маданиятты сактай албасак, ага кайдыгер көңүл мамиле кыла турган болсок, анда мамлекеттин тагдыры бул кейиштүү акыбалга алып келип калышы мүмкүн да. Буга тарыхый фактылар, көптөгөн тарыхый фактылар мисал болуп бере алат. Эми Сокулук жөнүндө айта турган болсок, бул Сокулук районунда ошо бизде жалпы 51 маданий мекеме бар. Анда ошо 130тан ашык киши эмгектенет. Мисалы 90-жылдарга мен ушу кайталап айтып кеттим, ошо 90-жылдарга алсак эле, мисалы Сокулукта 35 китепкана, 35 клуб болгон экен маданият үйлөрү. Азыр кандай? Азыр ошо 30га жакын китепкана, анан болгону 18 клуб калган. Клубдардын көбү менчиктелип, ар кандай жагдайга талкаланып ушундай болуп кеткен да. Бул биздин маданиятка жасаган мамилебиз деп билем да. Ушул акыркы 35-40 жылга жетпеген учурда ушундай болуп калганда, анан мына 90-жылдарда кыйын учурлар болду, каап заман болду. Ошол учурда маданият эмес, башкасы жан багуу да кыйын болду. Ошондой учурларда ушул маданиятка мамлекет тараптан дагы жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай алган учурлар болду. Ошонун кесепетинен маданиятта мындай ылдыйлар түшкөн да. Мына акыркы жылдарга чейин эле десек болот, эми маданий маселелерди, маданият көйгөйлөрүн мамлекеттик деңгээлде арткы орундарга жылдырып койгон учурлар болгон. Эми Кудайга шүгүр, мына акыркы жылдары, мына 5-10 жылда маданиятка дагы мына акырындык менен көңүл бурулуп келатат. Буга факты бар. Мисалы үчүн, мына 2 жыл мурункун эле айталы, маданият үйлөрүнө эч качан миллион сомго чейин
музыкалык аппараттарды, ошол эле 1,5 миллион сомго чейинки артисттик костюмдарды, кийимдерди тиктирип берген эмес. Мына ошолорду бере баштады. Мына быйыл биздин тиги администрация үстүндө аппаратта, китепканада, дом культурада акырындык менен мына компьютерлик техникаларыбыз, мебелдерибиз алмаша баштады. Буйруса, мунун баары акырындык менен ушул темп менен өнүгүп жүрүп отурса акырындык менен баары болот деген ойдобуз. Анан биздин эң жүрөктү кейиткен нерсе бул ушу маданият үйүбүздүн акыбалы болуп атат да. Мына 34-35 жылдан бери колдонуп келатат, бирок капиталдык ремонт бир да жолу болгон эмес. Өзгөчө бул отопление маселеси. Мына отопление маселесин башканы да эсептеп бергиле деп бизге тапшырык болуп атат. Азыркы учурда ошонун үстүндө иш жүрүп атат. Ушул куттуу маданият үйүбүздү оңдоп түздөп алсак, элдин дагы мамилеси оңолот болуш керек деп ойлойбуз да. Анан мына жогоруда биздин көркөм жетекчибиз айтып атат, маданият деген бул эмне? Маданият эмнеден башталат? Маданият бул ар бирибизден башталат, ар бир адамдан башталат. Маданият өзүбүзгө кылган мамиледен башталат, жумушубузга кылган мамиледен башталат. Ошон үчүн мен айтат элем, жалпы эле өзүмдүн кесиптештерим эмес, башкаларды айтат элем, ушу жумушка ар бир болгон мамлекеттик ар бир адамдардын өзүнө болгон мамилени оңдойлу, кайдыгерликти таштайлы депчи. Сокулук район маданияты бул шаарга жакын болгондуктан бул шаардын маданиятынан кем болбош керек. Ошого баарыбыз жан үрүп иштешибиз керек. Анткени ушу министрликтен, өкмөттөн, башка жактан ушундай бизге ушундай нерсени каалап көп айтышат да. Бул үчүн эми биз жалгыз эле эчтеке кыла албайт экенбиз маданият бөлүмү. Ар дайым ушу Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынан, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн, айыл өкмөттөрдөн, мекеме жетекчилеринен биз жардамга муктаж болот экенбиз. Ошолордо кайдыгер карабай, мындай кичине көңүл бош болбой, өздөрүнүн мамилесин оңдосо дейбиз. Бул жаатта мына биздин райондун жетекчиси Ташкулов Ильяс Акчекитович да өзүнүн көңүл борборун алып, башкаларга дагы эскертип айтып коет деген ойдомун. Сокулук райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Ташкулов Ильяс Акчекитовичке куттуктоолор жөнүндө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйлансын Акматова Сергүл Сатыголовна. Кол чабуулар, майрамыңыздар менен. Канча жылдан бери биздин Сергил айым Сокулук районунун маданиятынын өсүп өнүгүшүнө, ушундай жаштар менен иштөөдө өзгөчө бир салымдарды кошуп келет. Дагы катуу кол чалуу менен куттуктап коёмуз. Сиздин эмгегиңизди эл билет жана баарыбыз билебиз. Аны менен Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ардак грамоталары менен сыйланат. Улуттук руханий мурастарды сактоого жана жайылтууга өлкөнүн маданият тармагын өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Мырзакова Жазгүл Садыбековна. Олжалар болсун, Жазгүл айымдын эмгеги билесиздер, урматтуу туугандар. Кандай гана иш-чарада болбосун, өзүнүн айылында болобу, жалпы Сокулук районунда болобу, белин бекем бууп, билегин түрүп, жалпы командасы менен бизден Сокулук маданиятын өсүп өнүгүшүнө зор салымдарды кошуп келет. Колчалар болсун Жазгүл айымга. Майрамыңыз менен. Ал эми кийинки биздин куттук ээси ушу биздин маданият тармагында дагы бала кезинен бери ушул жерде жүрөт. Кандай гана иш-чара болбосун, бүгүн мына кече
аппарат минип отурчу эле кечээ кашайып ат мине коюп авария болуп авария деп мындай тамашалап атам жыгылып калып улап тартам деп колу сындырып алса дагы бүгүн маданият күнүндө тикесинен тик турган биздин Асанов Майрамбек министрликтен куттуктоосун алган экен, кол чаллады. Сөйбөйү кошо сынган экен, бирок бүгүн аппаратта иштейт деп атайын, гипсин сындырып, ана сөйбөйү иштеп атат.